Саламатсыңарбы достор. Бүгүн биз суу жана суунун касиети жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мен көптөн бери кай жерге барбайын, ар бир жерде сууну издеп эле жүрөм. Суунун жанына сүрөткө түшөмүн, суунун үнүн угамын, суунун шарылдаганын угамын, ал жерден өзүмө энергия, дем аламын. Билбейм, эмнегеdir мен сууну жактырамын. Суунун жээгинде отуруп дайыма мага көл жөнүндө уламыш эсиме келет. Бүгүн да көл жөнүндө уламышты сиздерге айтып берейин деп чечтим. Илгери бир кедей абышка болуптур. Анын абдан сулуу кызы бар экен. Ага көп жигиттер ашык болуп колуну сурап келе беришет. Ошол жерде мурдакы көлдүн ордунда, азыркы Тор Айгыр айылынын ордунда бир эски шаарча болгон экен. Ошол шаарда бир ырайымсыз хан болуптур. Ал элдин баарын кыйнап, салык салып, болгон жакшы нерсесин баарын тартып ала берчү экен. Бир күнү ал абышканын үйүнүн жанынан жигиттери менен өтүп бара жатып, кызды көрүп калат. Кыздын сулуулугуна ашык болуп, бул кыз меники болуш керек деп сөз кылат дагы абышкага барып: "Абышка, мен сенин кызыңды аламын. Каалаган нерсеңди ал, мен кызыңды алып кетемин" дейт. Абышка: "Кызымдын көңүлү жаккан кишиге беремин, өзүнөн сурагыла" дептир. Ырайымсыз хан анын оюна койбой, болгон иш аракетин жасап, бир күнү кызды күч менен алып кетмек болот. Ал кыздын өзүнүн ашык болгон жигити бар экен. Ал жигитин издеп барып айтат экен: "Мени хан алып кеткен жатат. Кел, экөөбүз бирге качып кетелик" дейт экен. Жигит эмне кылаарын билбей кызга келип, атаңдын алдына келип шакек салып, колуңду сурайын дептир. "Жок, атамда макул болбойт го. Хан бизди угуп калса, анда биздин жаныбызды кыйнайт, бизди алып калат, биз качып кете албай калабыз" деген экен. Жигит ошол жерден ага шакегин белек кылып, эртең жолугушуучу жерди белгилеп, экөө болжолдошуп кетишет. Үйгө кайтып келип, атасы менен учурашып кетээрде хандын жигиттери келип, кызды кармап кетишет. Ошентип кыз жигитине жолуга албай, ыйлаган бойдон хандын үйүнө кете берет. Хан сарайга алып келип, кызды камап коюшат. Кыз эч нерсеге макул болбой, ыйлап, канчалык ыйлаган сайын көз жашы жерге толуп, ошонун баары чогулуп атып, көлгө айланып, ошол шаарчаны суу каптап кеткен экен. Ошентип ал шаар суунун алдында, көлдүн алдында калыптыр. Ошол кезден баштап биз азыркы тааныган ысык көлдүн алдында эски шаарча бар деп айтылат.